20 кылымдын кыргыз музыка дүйнөсүнө өзүнүн кайталангыс оондорун, ырларын калтырып кеткен улуу композитор Рыспа Абдыкадыровдун кызы Абдыкадырова Гүлжамал Рыспаевна бүгүн биздин Супара каналында конокто. Гүлжамал айтып өтсөңүз, өзүңүз жөнүндө, өзүңүз чоңоюп өскөн айыл жөнүндө, Рыспа атабыздын канча перзенти болгон, ошол тууралуу бүгүнкү көрүүчүлөргө кенен маалымат берсеңиз. Мен Абдыкадырова Гүлжамал Рыспаевна 1967 жылы 11 июлда Карагулжа районуна мурун Калигин колхозу деп коет эле. Азыркы мезгилде Сарбулак айыл өкмөтү Кызылбулак айылында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерден балалык күндөрүм ошол жерден өткөн. Эми мен атамдын канча баласы, канча кыздары бар жөнүндө айта кетсем, мен кызы катары чыныгы Нукура атамдын балдарын айтсам, биз атамдын жубайынан 3 жубайынан жалпысынан 5 кызбыз. Биринчи жубайдан азыр үчөөбүзбүз. Менден чоң экөө бар, Алтынчач, Гүлзат, Гүлжамал мен. Андан кийинки экинчи жубайынан Аида деген кызыбыз бар, сиңдибиз бар, 68 жылкы. Үчүнчү жубайынан ошо Сүйүта сиңдим бар, азыр ошол Ошто Македонко университетте ошол жерде мугалим болуп эмгектенип жатат. Эми неберелери жөнүндө айта кетсем, 5 кыздан чогулта келгенде 5 кыздан атамдан 20 жакын небере бар. 20дан ашык чебере бар. Менимче атамдын эми артында уулу болбосо дагы кыздардан биз деле кыз катары туякпыз эми. Ошо кыз туяктарынан бир атам үчүн мындайча айтканда бир колхоз сыяктуу эле коебуз го дейм. Айтсаңыз, Рыспа атабыз менен сиздин апаңыздын ортосундагы турмушу жөнүндө эскерүүлөрдү айтып өтсөңүз, ошол эле учурда өзүңүздүн бала чагыңызды дагы эскерип өтсөңүз. Бул жерде эми атамдын биринчи жубайы жөнүндө маалымат айта кетсем, ал аты Тоту деп айтылат, өзү негизи чыныгы аты Малимкан. Тогусторо районунун ошо Казарман айылы Атай совхозу деген жерден болот. Эми бул апабыздын ошол бир мезгилдерде ушул биз ошо Казармандан ошо Жалал Абадка келип, Жалал Абадтан ошол Карагулжа районуна келип, ошол апабыздын бир тууган агалары ошол жерге туруп калгандыгы үчүн атам менен ошол апабыздын ошол жерден жолугушуусу, ошонун булардын баш кошкондору ошол Карагулжа районунун тегерегинде болгон экен да, биздин апабыздын айтып берүүсү боюнча. Ошентип 19 жашына чейин ошол өзүбүздүн апабыз ошо 4 кыз төрөгөн экен. Алтынчач, Гүлзат эң чоңу, андан кийинки Нурзат дегенибиз болгон экен, ал 1 жаш болгондо кайтып кеткен дейт. Андан кийин ошо Гүлжамал деп, мен 67 жылы 11 июлда ошол Ош деген жеринде төрөлгөн экен. Ошол 3 ай болгонумда атам менен ошол апабыз экөө 2 жолго басып кеткенине байланыштуу мен 7 айлыгымда ошо чоң энем алып кеткен экен. Өзүбүздүн апабыз ошол кийинки турмушка ал дагы өз жолун тапкан экен, өз бактысын тапканында, мындайча айтканда. Анан мен 7 айлыгымдан баштап ошол чоң энемдин колунда, ошол эле атама караштуу эле болуп эле, ошол азыркы Кызылбулак айылында ошо чоң энебиздин колунда ошо Алтынчач деген эң чоң эжем экөөбүз, даже Гүлзат эжебиз үчөөбүз бирге чоңойгон экенбиз. Гүлзатты кийин атам өзү алып кеткен экен Ошко, интернатка окутуп. Гүлзатты 5 классында ошол өзүбүздүн апабыз алып кетип калган экен. Андан кийин мен ошол чоң энемдин колунда Алтынчач эжем экөөбүз жүрдүк. Чоң эжемди онду бүткөндөн кийин атам өзү алып кетип, Ошко өзүнүн колунда алып жүрүп, иштетип, анан кийин эле ошол 82 жылы ошо Тогустоорго барган. Эми кичинекейимде бир анда азыр ойлосом 3 класс окшоймун же 2 классмын, точно эсимде жок. Чоң энем анан немеге Ошко атамкына алып барып келейин деп, кыштын күнү кар деген аябай жаап турат. Анан чоң энем мен Ошко алып барып атпайбы. Анда атам деген ошол атамдар ошо Давлет абзем экөө ошол Юго-Востокто 2 комнаталуу биринчи этажда жашайт болчу. Биринчиби, экинчи этаж беле эсимден ачып кетти. Анан ошол жерде жашап жүрүштү. Анан кечке маал тамак жасаар мезгилде анан кийин тиги Давлет абзем неме деп атпайбы. Сүйүт экөөң барып эт алып келгиле деди да биздичи. Анан чоң энем отурат деги үйдүн ичиндечи. Атамдардын диваны болчу эле, кийин ошол диваны деле жүрдү. Анан баягы жерден Сүйүт экөөбүз эт алып келели деп эшикке чыктык да. Эшикке чыксак, Сүйүт эшикке чыккандан кийин
ит алып келбейбиз экөөбүз бас чана менен ойнойбуз деп атпайбыз. Сүйтән чанасы бар экен, сонун чанасы бар экен. Экөөбүз чананы алып чыгып алып үйдүн маңдайында теги бир дөң бар болчу. Ал дөң жок азыр деген жоюп сүрүп коюптур. Анан баягы дөңгө чыгып алып, экөөбүз учкашып алып теги чана менен ылдый түшөбүз да. Сүйүтө болсо каткырып, карга оонап, ал кардан айырмасы жок, аппак болуп калган. Мен деле ошентип ойноп атаман. Анан бир убакта ошентип ойноп атсак эле тиги этаждын үйдүн капталын этаждан түнөн атам чыгып келет атпайбы? Кара пальтосу бар эле. Ошо кара пальтосун азыр ошо музейде турат, илинип турат азыр. Музейге баргандар ошо пальто менен мынтип беттерин артышат да. Ошо пальто мененчи. Халаты менен артышат беттерин. Анан кийин баягы жерден сүйтө экөөбүз атам келип калганда эле, атам келе атканда эле мен күлүп атканда, ойноп атканда эле менин ойнумдагы күлкүм да токтоп калды да. Анан эле башымды жерге салып эле жерде эле карап тура бердим да. Анан кийин атам келип мени ата дейчи, ата деп койчу. Көтөр башыңды, көтөр дей берди да. Такыр көтөрбөй койду. Мен такыр тилине албайт болчу. Сүйтө болсо өзүнчө эле тиги аппак болуп ойноп атат нар жактачы. Анан бир мезгилде анан атам ке коем, ке сүрөткө тартып коеюн экөөңдү деп. Атам өзү постоянно фотоаппарат көтөрүп жүрчү да, сүрөткө тартканды жакшы көрчү. Өзүн сүрөткө тартып кыялданганды жакшы көрчү. Анан баягы жерден такыр сүрөткө түшпөй койду. Азыр бир да кичинекей кезинде сүрөтүм жок. Такыр кичинекей кезинде сүрөтүм жок. Болбосо атам өзү тартчу. Башымды жерге салып алып, көтөрбөй, такыр бетимде ал мезгилде бир чоң эле, азыр деле чоң го. Ушу былтыйганы менен бияка түшүп калды да, таптакырчы. Мейли анда мен үйгө кирип кеттим, анда экөөңөр ойной бергиле деп. Бетке барган жокпуз экөөбүз. Анан киргенден кийин Давлет абжем кана ет деп атпайбы? Десе анан мучкай туруп алдык да. Анан экөөбүз анан сүйтө экөөбүз анан тиги атам келди жумуштан, ал тамак ичип, тиги чоң энем болуп тамак ичип атса, ай кыздар келип тамак ичкиле деп Давлет абжем азыр деп коюп тиги неме бар го, айнек бар го. Айнектин подоконнигинде чыгып алып, айнек бардан жаап алып экөөбүз ошол жерде ойноп атпайбызбы, курчактардычы. Сүйтө ошол жерден жерге түшүп ойногула десе биз такыр болуп. Мен ошол точно ошолор эсимде да. Түнү чоң энем экөөбүз жашайт элек. Абам менен ошол жеңем, атам менен атамдын бир тууган агасы Бокен деген. Ал да музыкант, ал да комуз чертип, ал таланты күчтүү болчу анынчы. Ал ошол биздин айылда мектепте мугалим болчу. Анан жеңем дагы бир жака кеткен. Анан караңгыда чоң энем шешеп көктөп атат да, чырак мененчи. Көзү көрчү окшойт эле. Анан көктөп атса, мен бир мындай темир табакка каймактан куюп туруп, талкан салып туруп, талкан көлүп атпаймынбы? Тиги колум мененчи. Көлүп анан кийин мынтип мыжыгып атам да баягы шекерден салып алып жейм деп. Ошентип алсам эле гүр этип машина келип калды. Анан апам айтып калды, чоң энемди апа дейт элем. Апам айтып калды, атаңдар келе атабы эми деп, ошондой деди да. Дегенде билбей эле ошентип атат. Эми ал убакта телефон жок да эми кабарлашканга. Анан аңкыча болбой эле машина эшиктин алдына бурулуп калды. Азыркы мынандай жакшынакай сулуу машиналар эмес. По жанагындай немеси портери жыгаштан машина. Анан кузову жыгаштан. Аңкыча болбой эле машина биз жака бурулду. Көрсө ошонун ичинде сонун жеңемдер, ошо Бокен абам, аялы менен, бала чакасы менен. Мен талканым деле калды. Алтынчач эжем, Гүлзат, атам, Давлет абжем, Сүйүта болуп айынан машинанын үстүнөн түштү бардыгычы. Анан свет жок, ошо күнү эмне болуп калган. Анан сумкаларын оодарышып, анан ошондо мага бир жашыл жемпир, жакшынакай парпырак көйнөк, жеңимин эрден экен. Анан ак туфли, ал мезгилде бизде туфли дебейт элең, ботинке деп коет элек. Анан ак колготка экен. Анан ошону алып берип атпайбы? Анан Давлет абжем менен Гүлжамал мыналарды кий деп атпайбы магачы? Анан баякыларды менен кичинекейимдем, жаңы кийимдерди кийгенге шашып, колготканы кийдим, туфлини кийдим. Анан атам сонун эшиктин алдында чоң тал бар болчу. Мен ошо талга жатам. Атам келип алып эшикке жатам дей берет эле. Эч үйгө жатпайт эле тоого баргандачы. Мен өзүмдөн атам болгондон кийин көп нерсесин билем да анынчы. Барып эле эртеси таң атканда эле ошо абасынын, акасынын, атамдын өзүнүн үйүнүн кашалары бар эле. Анан бир жапайы алмалар бар эле. Атам эрте менен ошо жарларды эле жүрүп берет эле. Жарларды карап эле, сайларды карап жүрүп берет эле. Өзүнчө эс алат эле да. Эс алчу экен да азыр ойлосомчу. Анан баягы туфлини бардыгын кийдим, атамдар эшикке талдын түбүнө жатты. Анан алардын этек жагына биз сүйтө көздөр жатып алдык. Баягы ботинкени кийип алганмын. Анан ошондо менин мына азыркы өзүм менен бир тууган эки эжем, Алтынчаш менен Гүлзат, эртеге сени алып кетебиз дешти да. Эртең сени алып кетебиз, эртең менен сен кийинип, даяр болуп тур деп атпайбы меничи. Десе анан кийин мен макул деп анан баягыларды кийип даяр жүрөм да. Эми машина жөнөгүчө сүйүнүп атам да, мен кетем депчи. Анан ошондо менен чоң энем мени кетирбейт да, чоң энем багып алса,
тиги абамдагы багып жүрсө анан мени каяктан атам келсе эле мә деп эле мени берип коет эле. Анан көрсө мени бербейт экен да. Анан чоң эжем менен ошо кичине эжем айтты да өзүмдүн эжелер. Сен сай менен качып, суу кечип качып, тиги сай бар. Бизде кечүү деп коет. Ошо кечүүгө бар, ошол жерде туруп тур. Анан сени биз ошол жерде машинага салып алабыз десе, мен караптап оюнга алаксып ойноп атып баягы сөздү унутуп калыптым да. Ушундай унутуп калыптым десең. Ошол жерден анан баягы машина дыр деп оталганда эле ана машинага жөнөгөндө эле мени чоң энем бир бутуман, абам бир колуман кармап эле мени кой бербей койсолу. Айкырып атам, кыйкырып атам. Ошондогу тополоң кылганымчы демеле шумдукта. Ошондо канча жашта элеңиз? Ошондо 3-класс экен. 3-класс экен. Ошодон тополоң кылып атам. Машинанын үстүндө Алтынчач деген эжем ошо Гүлзат атам болсо айтып атат. Кой берип койсоңуз, Бокен ака, кой берип кое берсеңиз кайра келет, алып келип коебуз дейт. Ага болбойт. Анан Алтынчач апжемден Гүлзат кетти машинанын ичинде ыйлаган боюнча. Мен болсо тос тополоң, айкырык, кыйкырык. Биздин убакта мындай бир энелерибиз, аталарыбыз уруп койсо эле топурак оонашып адасып атпайлы. Топурак эле оонап капкара болуп анан кайра бетибизди сүрүп алып эле суу алып келип, иш кылып эле жүрө берчү элек. Азыркы балдарды урбайбыз го. Мен өзүмөн деле табыр калам да, өзүм балдарымды урбайм го. Анан ошентип тополоң кылып атып, анан баягы акыры чарчаганда адам басылат да, анан мен басылдым окшойт. Анан мени ойлогоно ошо мен ошо азыр мен ошо калгаткыны жыртып койсом, мени баары бир жөнөтүшөт депчи. Баягы түнкү кийген жаңы калгаткыны мен тишим курчтайм жаш убакта. Тизесин кырчып тытып салдым. Биягында тытып, биягында тутуп койдум. Баягы алып келген жашыл жемпиринин топчуларын үзүп салдым. Тапчикесинин болорун үзүп койдум. Көктүгүмдү көктөнүп атам да. Ошентип атсам бизде мени мектепте бизде окуткан ошол мезгилде эшикте бурчта тургузуп мени бир сүрөткө чүрүшкөн эле. Биздин мезгилде мектепке барып сүрөткө тартуу деген өтө бир бизге жаңылык болчу. Анан ошо сүрөткө тартып койгон экен, мыдан биягы мага портрет чыгарып келиптир. Ошентип мен ыйлап сыктап атсам, баягы Жеңиш деген агайыбыз мага портрет көтөрүп, Бокен абама портрет көтөрүп келип атпайбы, Гүлжамалдын портрети депчи. Карасам эми баягы портретте эми бетти айтпай капкара болуп, шындыкта түшкөн экенбиз. Бирок мен азыр ошондо бир ошол сүрөтүм мага жаккан да. Анан баягы сүрөттү, мына Гүлжамалдын сүрөтү алып берип коюңуз десе, Бокен абам менен ошол чоң энем мага таарынып, муну биз багып чоңойтуп койсок, атасы келсе, эжелери келсе ээрчийт дегенсип, мен оюмдайм ошондо. Мага таарынычтыбы, же эмне кылды, ошол сүрөтүмдү албай коюшту да. Сүрөтүмдү алып бербей коюшту. Анан мен азыркыга чейин ошо сүрөт эсимде да. Кайда экен ошо сүрөт депчи. Алып бербей койду. Анан дагы деле бала экенмин, унутуп калдым. Анан кошуналар бар эле. Ошолор каап жөнөтүп жиберсеңер болчу экен, баланы каап жөнөтүп койсоңор болчу экен. Ойноп келет эле да деп эле ошентип эле калышты да. Каяка кетип атам, кимдикине барам. Менин оюм жок эле, ошо ээрчип жүрөм дейм. Балалык кезде ар бала кыласың да. Ошондой ошол күндөр эсимде калган. Анан дагы бир жолу ошол эртө менен эрте чөмөлө кылып атсам, өзүбүздүн апабыз барып турат эле да. Постоянно барып турат эле. Кийим-кеч алып ал деп барып турат эле. Чоң энем кыйкырып калды. Ай, Гүлжамал бергел дептим. Сууга кеткен эле. Апаң келди депчи. Анан апам келди десе мен мурун бир келген эсимде эле да. Анан дагы келген ошойт деп барсам, ооба келиптир. Мага кийим-кечи бар жокту кылып алып, көрсө ошентип жылда кийим алып барып, батпат эле барып карап турчу. Көрсө ошо алып кетем деп эле бара берчү экен да. Анан абамдар берчү эмес экен да. Биз багып алганбыз 7 айынан бери деп. Багып алган баласын ким берет эле? Ошто биз атабызга караштуу болуп атсак. Мен бул жерде теги жана айттым го. Гүлжамал азыр мына интервьюн деле мисалы үчүн телевиденияларга бир ютубтарга интернеттерге чыгып калса көп адамдар чотушу мүмкүн. Айнан бул Ырысбайдын мындай кызы жок эле. Бул кыз кайдан чыкты деген комментарийга жазышат баары бирчи. Анан ошондо эме кылам да мен деле. Бул жерде эми тартынган да эмне Ырысбайдын ошол тоодогу атама караштуу болуп эле, чоң эненин колунда чоңоюп эле, атамдын колун атама караштуу болуп эле, атамдын алып берген кийимин кийип эле, атамдын алып берген ботинкесин кийип эле чоңоюп эле жүргөн кызбыз. Анан эле баягы дайын дарегебиз чыкпаса анан таң калыштуу болуп атпайбы. Мен былтыркы бир комментарийди окугам, ошол бул жерден бир Алмаш деген бир эме бериптир, интервью бериптир үйүндө отуруп, эжебиз ошол. Биз жакта жашайт ошо Ульяновдо.
Рыспай менен мен жүрдүм эле, анан сүйлөшүп жүрдүм эле, анан Рыспайдын тиги колунда жок деп, анан мен атанбай эле, анан мен Рыспайга бербей коюп, анан ушундай деген бир интервьюларды берген, анан кулагы сабырса кайнайт болуп, анан мен дагы бир анча мынча сөздөрдү да кошуп жазгандан, анан мен ошол конкурс болуп аткан жерде мен да бар элем, ал эже ырдаганда, анан анча мынча калп сөздөрдү киргизген экен, анан мен дагы эмне үчүн антип айтасыз, мен бар элем го ошол жерде, Давлет абжем бар эле го, мындай сөздү эмнеге айтып атасыз деп мен комментарий жазып койсом, бирөөсү жазыптыр: ай сен кайдан чыккан кызсың, ай сен Рыспайдын кызы, сендей кызы жок эле го, сен атаң тиги кандай кыздар менен жүргөн, сен каяктан билип коюпсуң деп мага аябай катуу грубий жазып коюптур. Гүлмира дейби ушундай экен, анан мен дагы жазып койдум: а сен атаң менен бирге жүрдүң беле ошол мезгилде депчи. Ошондой сөздөр кете берет экен да. Азыр эми элдин оозунда элек жок, азыр мына мени деле көрсө таң калган адамдар көп болот. Прямо жазышат: Рыспайганын кызы каяктан чыккан бул дешипчи. Андан кийин мен 81-жылы алып кетти окшойт мени. Ошол мезгилде мен ошо 5-классты бүтүп 6-класска карап калган экенмин. 81-жылы мен кеттим, ошо казармандан 10-ду бүттүм. Андан кийин 4 жыл ошо мектеп мындай садикте, ошо детсадта эмгектенип иштедим. 88-жылы ошо мамам өзүңдүн тиги тууган урууңа барып учурашып кел, ата тегиңе бар деп, анан мени ошол жака жөнөткөн. Тагдыр буйрук экен, анан ошо азыркы жолдошум менен ошол жерде, ошол атамдын эле айылында, өзүмдүн айылым, өзүмдүн тиги чоңоюп өскөн жерим, ошол жерден кайрадан кайрылып барып, ошол жерден турмуш куруп калдым. Азыркы учурда 6 баланын апасы и 3 неберенин тайнеси болуп турган мезгилде, мамамдын ошо кийинки жолдошунан бир кыз бир уулу бар. Азыр уулунун колунда, Бишкекте азыр 75-ке чыгып калды. Биз Кудайга шүгүр, азыр атамдын 5 кызы өз ордуна чогуусу таап, неберелердин тайнелери болуп, чоң энелери болуп калган учурго дейм азыр. Анан эми жашоому, балалык чагыма кайрыла турган болсом, бизде эми баягы өзүңөр билесиңер, азыркы балдардай болуп чоңойгон жокпуз да. Биз азыркы балдардай болуп чоңойгон жокпуз да. Биз эми ошол жыңайлак, ушундай бир кара топуракта, кумда, ушундай бир биздин мезгилде бир камптар болот эле, ошондо бир коробкалар болот эле, ошо коробкаларга кумду салып, чоң энем суу алып кел деп сууга жөнөтүп койсо, кечке ошо кумга ойноп анан кийин кеч киргенде айкырганда сууну көтөрүп алып анан келет элем. Атам барып турат эле, жайкы мезгилдерде атам көп барат эле. Атам аябай ушу тоолуу, салкын жерлерге эс алганды жакшы көрөт эле. Жаз мезгилде жакшы көрөт болчу. Өзү айтат болчу, мен угат элем. Ушу мен жазды ушу булбулдун үнүн укканга шашам деп айтып калат эле. Анан ошо кээде мектепте болуп калат элем, мектепте болуп калганда айтат эле: ай, атаң келди, Гүлжамал атаң келди, эртең үйүңө бар деп ошентип калат эле. Атаң келди дегенде мен жүгүрүп бир топ жолго чейин, бир топ жерге чейин чуркайт элем да, атам келиптир, мен барайын деп. Анан эле үйгө жакындап калганда эле ушу эки бутум тышалып калат эле да. Кантип барам? Мен ушул билбейм, ошо баягы чоң энемдин колунда чоңоюп калгандыгым үчүнбү, анан атам барса эле атамды тикей карай албай эле бир ушундай бир неме боло берет элем да, өзүмчө бир ичимде бир таарынч сыяктуу бир ушундай бир сөз да. Анан атам мени: Гүлжамал кызым кел деп мени моментип кармап алып, анан мени моментип тосуп алса, ошол жерден ушу чыгып кеткенге аракет кылат элем да. Тиягынан же биягынан чыгып кетейин деп. Анан мага анда биздин мезгилде, союз мезгилинде 3 сом деген акча, аябай деген рубль аябай күчтүү болчу. 3 сомду алаканыма басып койду. Анан ошол 3 сомду мен анан ошо китебим ичине салып алып, бирөөлөр көрүп койбосун дегендей кылып, даже мектепке барганда дагы ошо печень сатып жебей, ушундай этилем да. Катып жүрө берет элем көпкө чейинчи. Анан атам күн келеби, түн келеби, анан кээде бир мезгилдерде атам келип калды, чак түштө мен окууга жөнөп атканда келип калды машина мененчи. Анан чоң энем айтып калды: атаң келди, келатат атаңдар мынакей депчи. Ошентсе мен азыр да көз алдыма элестеп турат. Жонума асынган бир кара сумкам бар эле, 2 көзү бар. Ошо сумканы көтөрүп алып туруп, окууга качканга шашып атпайм, эртең атама көрүнбөй качып кетип калайын депчи. Кармайт да, кармап алып ата деп койчу дей берет. Анан секин акырын ата деп коет элем да, анан кийин о болду ушул эле деп туруп анан мени кое берип койсо анан кетип калат элем. Кээде атама көрүнбөсүн немесин кылып сай менен качып кетип калат элем окуугачы, эптеп окууга кетип калайын.
Анан барып сен тиги атаңды келсе сен бүгүн окуга келдиң деп мени кыздар ошентип эле. Ошентип 5 класска чейин ошол Кызыл Булак айылында ошол жерде балалык чагым чоң энемдин тарбиясы менен, ага жеңенин тарбиясы менен ошол жерде чоңойдум. Андан кийин 81-жылы ошол өзүбүздүн апабыз келип эле атабыз менен сүйлөшүп эле, жолугушуп эле Оштон айтып деп эле Ошто Ошск району деп коет, ошол жерде паркта жолугушуп, ошол жерден анан мени алып кеткен. Айткан, мен алып кеттим, Гүлжамалды алып кетем деп айткан. Да мамам жаш. Анан бантикти мына эриме ак бантикти тагып, бир жакшынакай сары көйнөктү кийгизип, ак тапчыгын кийгизип, ошентип койсо анан атам мени көрүп, "О, менин кызым башкача болуп калган турбайбы?" деп. "Эми сен апаң менен кет. Анан кийин мен кабарлашып турам." деп ошондой деп жакшынакай эле фотосын берип эле ошол жерден өп эле ошол жерден жакшынакай коштошконбуз. Ошол жерден узаткан. Анан мен сага мен тиземе отур деген да. Анан мени бул жак тизесине отургузуп, алтын жашты бул жак тизесине отургузуп чоң эжемди. Мен сага чоңойгондо трактор алып берем деген да меничи. Сага мен трактор алып берем, сен трактор айдай турган кызсың деген да, сен күчтүүсүң, сен палбансың деген. Анан сага трактор алып берем дегенде мен эсимде калганда, атам мага чоңойгондо трактор алып берет экен деп мен баламын дайыма ошону ойлоп жүрүпмүн да. Анан мен деле бирок кичинемден эңсейт элем. Ырчы болом деп, биздин убакта ырчы дебейт элем, артист дейт эле. Чоңойгондон кийин болосуң десе, артист болом дейт. 3-классында музыка сабак болгондо мектепте чыгып Гүлжамал ырда десе эле заңкылдап эле чыгып ырдап калат элем ошол мезгилдерде. Анан кийин деле ошол 9-сорого кеткенден кийин деле, 10-ду бүткөндөн кийин комсомолдук РКСлерге катышып жүрдүм. Ал жерден жакшы деген эмелерди алып жүрдүм. Жакшы жумушчу болуп, ошо садикте грамоталар менен сыйланып жүрдүм. Азыркыга чейин бар ошо грамоталар. Анан эми жашоо деген, турмуш деген, баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген кыргызда ар бир макалында бир неме бар экен да. Мен эми чоңоюп алып, кыргыздын көп макалдарына мындай ишенип атпаймынбы? Мойнума алыпчы. Анан кайрылып, өзүмдүн тууган уругума кайрылып келип, анан ошентип азыркы жолдошумуна туш келип, анан ошол жерде жашап, анан акыры соңу ошол кайра 9-сорого кайрылып барып жүрдүм. Азыр мына акыркы соңу ошол 20 жылдан бери барбай калдым. Себеп ошол өзүбүздүн апабыз Бишкекте турат, баласынын колунда. Карайт баласы, Кудайга шүгүр. Анан дагы деле болсо мен эми азыр мына 54кө чыгып турмун. 54кө чыксам деле 7 баланын, 6 баланын апасы болуп, 4 неберенин тайнеси болсом деле, бирок менин жүрөгүмдө дагы эле мен ошол өзүбүздүн апабызга бала бойдон эле өзүмдү ошондой деп эле элестетем. Анан ошол эми мен эми азыр турмуш деген ошо экен, айтып атпаймынбы, кыстаган ойлогон максаты кыстаган турмуш жеңет болуп, азыркы жолдошум менен жакшы турмуш куруп, бала чакалуу болуп, Чалкемирдин келинде колунда кенжетай келин болуп, анан эле ошо тоодо эле өзүмдүн айылымда эле уй саап эле, бий саап, жайлоолорго чыгып эле, чөп чөмүлө кылып, күң жыйып, күң оодарып эле ошол эле тиргилик менен болуп кеттим. Анан кийинки заманда балдар чака чоңоюп калды. Анан азыркы мезгилде ошол үй бүлөм менен Москвага келип, азыр ошо Москвада эмгектенип турган мезгилде. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, анын арасында тууган уулуңуз Москвада жашаган кыргыздардын арасында ырдап жүргөнүн кабардарбыз. Мен өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө айтсам, жана дагы жогоруда айтылбадыбы? 6 баланын энесимин, 3 неберенин тайнесимин деп. Мен эми азыр 3 уул, 3 кызым бар менде. Чоң кызым Гүлбырак ошо 91-жылы, 92 жылдар менен окуган. Азыр ал кызыбыз ошо Казакстанда өзүнүн ошол тиргилиги менен эмгектенип, бир уул, бир кызы бар. Андан кийинкиси ошол Насип, азыр мына тайтасынын жолун жолдоп, өзүнүн чыгармачылыгы менен, өзүнүн обондору менен, өзүнүн ырлары менен ошол Москвада кыргыздарга бир аз болсо дагы өзүнүн чыгармачылыгы менен таанымал болуп, эмгектенип турган мезгил азыркы чакта. Андан кийинкиси кызыбыз ошол да турмушта бир кызы бар, Курманжан. Андан кийинкибиз ошол Сезимбек, Насипбектен кийинки уулубуз ошол азыр биз менен кошо.
Андан кийинки кызыбыз ошо Москвада, Казакстанда ал дагы эмгектенип атат. Анан быйылкы 9 классты окуй турган балабыз азыр ошо колубузда. Эми ошо азыр 3 уул менен биз Москвадабыз. Анан эми насиптен чыгармачылыгы боюнча мен мындай энеси катары кичине бир аз айта кете турган болсом, Насип өзү 7 класска чейин ошол өзүбүздүн айылдык мектепте окуган. Андан кийин ошо жанагы азыркы Сооронбай Шарипович президентибиздин атасынын атынан коюлган лицейде ошол жерден 9-ду бүттү. Андан кийин ошол Ниязалы тапшырып, ошол жерден вокалныйды, аккордеонойду ошол жерден бүттү. Бүтүп 2016-жылы ошол Москвага келип, ошол боюнча ошол Москвада бир аз болсо дагы өзүнүн чыгармачылыгын менен аракетте болуп аткан мезгилде, эми жакын арада буюрса Кыргызстанга жөнөттүп, ошо Кыргызстандан өзүнүн чыгармачылыгы менен алектенип, кичине болсо дагы кыргыз элине эмгегин талыкпай кылганга жол көрсөтүп берсек, колдоо көрсөтүп койсок деген атасы экөөбүздүн бир аз болсо дагы үмүтүбүз бар. Ошол анан мен эми бул жерде Насипти жанагындай бир Москвада мен бир азыраак бир сөздөрдү уктум, укпасам деле мага деген жөнөткөндөр да болду группадан, ошол мага неме берген. Насип ушундай бир небереси бар экен, тайтасынын небереси бар экен, ошол ырдап чыгып жүрөт экен деген сөздөр болуптур. Жок, андай деген небереси жок. Андай деген көкүрөгүн көтөрүп эле мен небересимин деген андай ырчы бала жок деген сөзгө чейин баргандар сөздөр мага жетти. Могу азыр деген адамдар ушундай да, тез жетет да бир нерсе. Анан мен аларды жокко чыгарам. Буюрса Рыспай Абдыкадыровдун небереси ошо Насип мырза деген эле жеке эле таятасынын ырларын ырдаш үчүн эле эмес. Бул өзү Алла Таала нар жагынан берип койгон, нар жагынан ошо фундаментти өзү куюп койгон, Кудайым берип койгон талантты өзү аракеттенип, өзүнүн деле таланты менен, өзүнүн деле обондору менен элге таанылганга ошо күчүн жумшайт да эми азыр эми. Анан эми бир азыраак азыр элге Кыргызстан деген жерине бир аз көрүнө элек. Бул да болсо көрүнөт деген тилектебиз жакын арада. Жакшы колдоочу, жакшы продюсер менен иштесек, бул деле кеч эмес. Азыркы мезгилде эми Насип азыр 25-те. Азыр эми жаш, курч, бардыгы алдыда деген үмүттөмүн. Ошол Насипти таятасынын ырларын дагы алганча унутка калтырбай, өзүнүн дагы ырларын кошо алып, жылда ошо таятасынын бир концерттеринде же болбосо бир концерттин бир кандайдыр өзүнүн бир салтка айландырып, ошол кичине бутунан туруп, элге көрүнүп калса, анан өзүнүн таятасынын концертин жылда өзү салтка айландырып өткөрүп, бир жакшы адамдар менен байланышып, жакшы инсандар менен иштешип калса, бул жагындагы пландаштырып атабыз эми. Акыры соңу кыз болсок деле жерге калтырбайбыз го дейм. Анан мен кээде бир кандайдыр бир оюм кетет. Азыр мына Чубак Сатаевдин баласы, мына Кубаныч Сатаев менибиз жакшы келе атпайбы? Бул эми жакшы инсандын баласы, истакулдуу, атасынын немесин бардыгына өзү күчүн жумшап, өзү аракет кылып атат. Мен да кээде өкүнүп кетем, ошол атамдын деле өзүнүн бир артында бир эркек бала калып кетсе, атамдын ырларын, ушундай бир концерттерин, ушундай иш-чараларын чуркап жүрүп өткөрөр беле деп ойлойм. Анан биз эми баягы кыз экенбиз, бирөөнүн үй бүлөсү экенбиз, үй бүлөнүн көзүн карап калат экенбиз деген ойлор мени каптап кетет да. Анан эми акыркы күндөрү мына Насип ырдап чыгып калганына караганда, Насиптин талантын карап отуруп, жок, мен антип азыр эми үй бүлөнүн көзүн караганга деле мен эми чоңойдум да. Азыр деле 54 жашты деле оңой жаш эмес да. Анан мен үй бүлө менен маслихатташып, жолдошум менен кеңешип дегендей, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп, жеке эле мен өзүм баш бербеймин деп аңыраңдар эле чыга бербейм. Мен жолдошум менен маслихатташып, ошо менен сүйлөшүп, бир туугандарымды дагы кортоп алып, бир туугандарым дагы ушундай кылбайлыбы? Атабыздын тиги бир иш-чараларын өзүбүз өткөрбөйлүбү? Ошо менен жеке эле өзүбүз өткөрөбүз деле, күчүбүздү өзүбүз ынтыла бербейли? Ошонун арасынан жакшы адамдар менен сүйлөшөлү, түшүнгөн адамдар менен байланышалы, анан кийин биргеликте алып кетели деп. Анан ошол атамдын эми айылында
атамдын өзүнүн атасынын үйү бар да эми ал үйдө мен да чоң ойгонмун. Азыркы мезгилде Рыспай Абдыкадыров атындагы үй музей болуп турат. Атамдын ал музейдин ичинде кийимдери бар, сүрөттөрү бар, атамдын өзүнүн колу менен тарткан портрети бар дегендей ал жерде. Анан бир мезгилдерде ал музейди мен карап, мен убуркалап, эшиктерин аябай багы бул жерде Мокеев улан дегендин деңгээли менен күчү менен ачылган. Анан ошол улан кичинекей балатыларды, ак каяңдарды алып барып берсе, мен аларды эшекке тиги немени жүктөп алып плякты. Эшек менен суу ташып, мен күрктөндүрүп, ошентип койдум эле да. Азыр былтыр барсам эми ал балатылар, ак каяңдар эпти чоңоюптур да. Бирок үйдү мен мындайча айтканда мен борморду да үйгөчү. Бирок ачып кирбедим. Негедир менде да бир азыраак таарынчык болгондугу үчүн мен кире албадым ага. Себеби ал музей жөнүндө дагы бир кандайдыр суроо болсо, ага жеке өзүнчө жооп бергенге кудуретим жетет. Айтсаңыз, Залкар адамдын кызы болуш кандай экен? Бул суроо, бул берген сурооң мен үчүн бат эле жооп бере турган суроо эмес, мен үчүн оор суроо деп дагы кабыл алсам болот. Бул Залкардын улуунун инсандын кызы болуш үчүн мен үчүн оңой жагы да эле бар, мен үчүн кыйын жагы да бар, сый урмат жагы дагы бар, капачылык жагы дагы бар. Бул баягы төрт тарабын кыбыла деген сөз бар го. Ошо төрт тарапта булчу. Артисттер сыяктуу да. Артисттер деле мисалы үчүн эми эл алдында бир жаман сөз сүйлөбөй, күлүп сүйлөшөт го. Анан мен деле ошондоймун. Кошуналарым менен деле урушуп, ажылдашып, айкырышып кетсем, бирөө болбосо бирөө айтат да. Сен акыры бир Рыспайканын кызысың го, бир өзүңдү кармабайсыңбы деген сөз мага тийип калат. Үй бүлөң менен таарынышып кетсең деле, баягы Гүлжамал үй бүлөсү менен таарынып кетип калыптыр десе де бирөө артынан бирөө айтып коет. Ал Рыспайканын кызы эмес да, ошон үчүн кетип калды да. Рыспайканын чыныгы кызы болсо отурбай эле буякта деген сөздө мага көп жетип калган күндөр болду. Анан бул кишинин кызымын деп эле басып жүрүш ушу бир кенен жолду мен үчүн тар да, ошол жолчу. Тар да мен үчүн. Акыркы күндөрү мен эми бир кандайдыр бир мен айтып атпаймынбы? 2020-жылы мен мындан кийин өзүмдү өзүм эч нерсеге мындай бирөөнүн сөзүнө макул болбой же бирөөнүн сөзүн укпай, мен өзүмдүн гана сөзүмдү угам, өзүмдүн акылымды өзүм калчаганга аракет кылайын. Мен эми чоңойдум деп жана дагы айтпадым, дагы бир жолу айтайын, чоңойдум. Андан көрө мен чейре алайын. Качанга чейин Рыспайдын кызы десе эле бийикинип эле мынтип унчукпай жата бербейм. Андан көрө жок, Рыспайдын кызы болуш эми мындай бир сөздөр бар да. Мына азыр мисалы мен интервью берип атам да. Эртеңки күнү ушул бирөөлөр айтат да. Рыспай аканын мындай кызы жок эле, бул кайдан чыкты деген сөздөр болот. Мен эми тоодо жашап, анан тоодо кемпирдин колунда жүрүп, анан кийин Тоғызтұрауга кетип, анан Тоғызтұраудан кайра келип, анан ошончо турмуш куруп кеткенимди мен эч ким билбейт да, көп маалымат жок да. Анан ошон үчүн эле Рыспай аканын бир эле кызы бар эле. Рыспай аканын бир эле 6-теген кызы бар деген сөздөр да бар да. Жок, андай эмес. Биз Рыспайдын кыздарыбыз деп эле, аңкылдап эле, кыйкырып эле, мен Рыспайдын кызымын деп эле көкүрөгүбүздү кагып эле көрүнгөн жерге барып эле айтып, же болбосо биз ай деп орусча сөздү аралаштырып сүйлөп, ушундай кылган адамдар эмеспиз да биз. Жөнөкөй кийимди деле бир жасанып, түзөнүп, түм эле сумканы көтөрүп, койконоңдуп деле баспайбыз. Мен өзүмө алсам, мисалы мен өзүмдөн табыр калсам, мен ошондой карапайым жүргөндү жакшы көрөм. Кийимди антип мода кылып эме кылбайм. Себеп атам өзү жөнөкөй адам болгон да. Атам деген бул кийимдин артынан түшкөн эмес, дүйнөнүн артынан жүргөн эмес, чуркаган эмес. Атам ушул чыгармачылык обондорду ырларым калып кетсе, мен көзүм бул дүйнөдөн өтүп кетсе, мен ырларым бул дүйнөнү сугарып турсун, кыргыз элимди багып турсун дегендей кылгам да. Ошондой болуп атпайбы азыр? Эми атамдын ырларын ырдап, жакшы ырчылар атамдын ырларын ырдап атат. Унутта калтырбай алып кетип атышат. Мен ал жагына рахматымды айта алам, кызы катары. Көп ырчылар жакшы ырдайт да. Анан мен жанагы дагы айтып атпайм, чейре алам деген жерим. Ошол мына быйылкы жылы Москвада 9-февралда Москвада мына өзүңөр күбө болдуңар. Атамдын ушул 79 жылдык эскерүү конкурсу болду. Ал жерден атамдын ырларын аябай менин көңүлүмө жакты, жакшы аткарып, жакшы ырдап, Рыспай агайдын деңгээлине жеткирип ырдайлы дегенге чейин барышты.
антип жеткире албаса дагы бирок ар бир ырдаган инсан өзүнүн талантына өзүнүн стили катары ырдап аткарып бере алышты да ошол жердечи. А мен болгону конок катары карап ар бир ырдаган ырчынын, ар бир ырдаган конкурсанттын ырларына сарасап салып ошолорду карап отурдум. Эми анткени мен деле баягы айтып атпаймынбы, кичинекейиңде ким болосуң десе артист болом дечү элем. Мен дагы азыр эми музыкалык билимим жок болсо дагы мектепти бүткөн эле боюнча. Бирок ырга мен аябай көңүлүмдү аябай түз карайм да. Ырчылардын ырдап атканын, тигиндей кылгандарын. Себеби мен өзүм ырдайм деп мен айта албайм, бирок голос Кудайга шүгүр. Мага деле Кудайым талантын Кудайым берип койгон экен, арактан голос жакты, ыр жагынан, үн жактан. Анан эми баягы азыркыдай азыркы мезгил акылым болгондо ырдап чыкмакмын да. Анан айттым, жашоо турмуш ошого келип такалды. Эми мындан кийинки немемде ошол атамдын ырларын унутпаска, элим менен бирге иштешип, мына атамдын ашын беребиз деген жакшы элдер менен сүйлөшүп, бир туугандар менен сүйлөшүп, анан мына быйыл айтып атпайм, азыркы айтып аткан сөз Москвада деген атамдын конкурсун аябай жакшы өткөрүшүп, тим эле укташпай, мына жерде азыр Аскербек деген ака уюштуруучу болуп, Каракулжа коом деген бул жерде асыл зат айымдар деген бар экен Каракулжада. Ушулар тим эле түн уйкуларын бөлүшүп, тим эле мындайча айтканда жыңайлак чуркаганга аракет кылышты го, аябай аракет кылышты. Анан атамды бул жерден баалаган, барктаган, болунда бар спонсорлор көп экен. Жакшы ырдагандарга спонсорлук кылып атышты. Ушундай бир жакшы уюштурдум. Мен бир чети ичимден аябай жылыдым. Бир чети ошол жагынан жылыдым. Рахматымды айта алдым барып мен деле ошол жерге. Анан аңкылдап эле башымды салып эле кирип эле мен атамдын конкурсу менен атамдын концерти дегенге мен ал жерге акым жок. Себеп мени өзүм бере албагандан кийин мен только мен ошо Москвадагы кыргыздарга мен рахматымды гана айта кетем. Улуусуна дагы, кичүүсүнө дагы, орто муунуна дагы, жаш муунуна дагы мен рахматымды үй бүлөмдүн атынан, өзүм менен бир туугандарымдын атынан ошолорду айта кете алам. Мен эмнеге өткөрөт алар атамдын концертин, эмнеге алар конкурсун өткөрүш керек дегенге мен чекит кое албайм аларгачы. Анткени атам элдин адамы. Ал элим, жерим деп жүрүп, мен ырларым ошо эл ырдаса экен, эл унутпаса экен деп көзөтүп кете берди да бул дүйнөдөн. Ошондой мен дагы деле болсо кыргыз эли менен сыймыктанам, атам менен сыймыктанам. Ошол Ырыспай Абдыкадыров, Ырыспай Гүлжамал Абдыкадырова Гүлжамал Ырыспаевна деген фамилияны паспортто көтөрүп жүргөнүмө сыймыктанам. Ошол менин айтайын деген сөзүм. Бул дүйнөдө өкүнгөнүңүз эмне? Бул жашоодо менин өкүнгөнүм эмне деген суроого мен кандай жол менен жооп берсем болот? Мен эми эң эле өкүнгөнүм атамдын ушул 53 жашында бул дүйнө менен кош айтышып кеткен. Бир өкүнүчүм бар. Эмне үчүн дегенде ошол 5 кыздын чайларын ичип, неберелерин эркелетип, бир хан куда деген бир кандайдыр кудалардын алдында бир мен хан кудаларым, Ырыспай биздин хан кудабыз деген ушуларды көрбөй өтүп кетти. Анан ошол атамды азыркы мезгилге чейин барктап, даңктап атышат. Ошол барктаган, даңктагандарды атам өзү кулагы менен уга албады, көзү менен көрө албады деген сөз да. Анан азыркы мына Насип баламды ошо таятасын азыр ушул мезгилде таятасы болгондо атам Насипти эч качан мындай кечиктирбей эмес да. Бул азыр эми дагы деле кеч эмес, эми 25 жашта. Эбак алга жетелеп, алга өкөлөтүп алганга атамдын өзүнүн кудурети жетет эле да. Өтө эле мен эң эле ошо өкүнгөнүм ушул атамдын бул жашоодон эрте өтүп кеткени өкүндүрдү. Мен ошол атам өлгөн мезгилде мен 22 жашта окшоймун эле. Атам 53-тө көзү жумулду. Мен ойлоптум да, ошондой мен да акылым жашта. Азыркыдай акылым чоңойгондо арман кылып ойлопмун атам карып калган турбайбы депчи. Ал мезгилдерде 53 жаштагылар ал мезгилдерде кары көрүнчү эле го. Азыркылар жаш көрүнөт го. Анан мен атам кары өлүп калган турбайбы деп ойлопмун да. Көрсөм мен азыр өзүм 53-кө чыгып атпайм, мына жакында, мына 1 айдан кийин мен 53-кө толом. Анан мен азыр
ошо эл үчүн да мен билбейм, кетип калсам кандай деп. Ошол өкүнгөнүм атамдын ошо 53 жашында эрте кетип, кыздарынын балдарын жетелеп, неберелерин жетелеп, бир жакшы эс алуу күндөрдү көрбөй, биздин ысык чайларыбызда төрүбүздө отуруп, азыркы 60-70ке чыккан тиги аксакалдарыбыздын чапандарын кийип, же бир жана мескелеш деп коет, мескелеш. Ошолорду кийип жүргөндү элестетет элем да. Анан мен жашымда ойлойт элем. Тогуз Тородо жүргөндө тайкелерим да, эми ал жактагылар, Кудайга шүгүр эле тайкелерим бар эле. Гүлжамалды ушул жактан турмушка берели дегенде эле ошол жерден эркектей болуп эле мен күрөздөнүп эле аларга мен айта берчимин да. Мен калбайм силердин тиги Тогуз Тородого, мен кетем, мен качып болсо да кетем. Мен өзүмдүн жериме кетем дей берет элем да. Барам дагы деп. Анан менин бир ой максатым, карып калса атам, уулу болбосо, карып калса, анан кийин ойлодум. Баягы жолдошума турмушка чыккандан кийин анан ойлодум да. Мен бул жерге турмушка чыктым. Анан кийин атам карып калса, анан мен оюмдайм, уулу жок болсо ким багат дегендей кылсам керек да. Мен өзүм эле алып кетип багып алам. Могу жерде үйү бар атамдын. Мен такыр ойлогом да, атам сакал коюп, бир сакал болуп бир карыса керек деп ойлогом да. Анан жок. Бул деген жашоо экен да, турмушта ар нерсе болот экен да. Ойлогон ойдун баардыгын эле орундала берген да, анда Кыргызстаныбыз эбак эле өнүгүп өсүп кетмекпиз да. Анан эми жакын арада менин ошол атамдын айылында Кудайга шүгүр азыр 50 түтүн болуп калдык окшойт. 50дөй түтүн бар. Ошол жерге жакшы адамдар менен сүйлөшүп, кыз болсом деле, эгер башка жака турмушка чыгып кетсем, анда ал ишти жасабашым керек эле. Бирок мен жасайм деп айта албайм азырчы. Аны мезгил убакыт көрсөтөт. Мен оюмду эле айтып атам азырчы. Ошол атамдын музейинин алдына бир жакшы бир иш-чараларды эметип, атамдын бир мындайча айтканда ашы деп коет, бир ошону берип, сем деп кыялданам да. Кыялданып, жолдошума айтып калам, сен поддержка берсең десем, албетте берем дейт. Бир туугандарыма айт десем, бир туугандарым. Мен айтып калам да, эгер ошонун баардыгын ойлогон оюмду баардыгын мен ишке ашырып калсам, атама аш берип алсам, Кыргызстанды бүт түңгүрөтүп алсам, 1 жыл мурун реклама берсем, анан кийин бир туугандарымды мен алар тамашалап коем да. Силер анда жол киресин төлөп эле келе бергиле конокко деп мен ошентип коем да. Эми бирок аны убакыт мезгил көрсөтөт. Аны мен кылам, мен мына ушул жасайм деп мен аны кесе айтып, мен ага чекит койбойм. Аны убакыт көрсөтөт, аны мезгил көрсөтөт. Себеп дегенде мен азыр балдарым, уул балдарым жашта, Насип 25, андан кийинкилери кичинек. Көрө жатабыз. Ошол менин өкүнгөнүм, бул дагы жашоодогу өкүнгөнүм ошол атамдын ошол эрте кеткени. Анан мен эми атамдын бир аз болсо дагы айттым го жана дагы бир жолу кайталап. Кызымын деп баягында 4 кыбылады сыяктуу да. Бирөөлөр менен кошуна колоңдор менен айкырышып, кыйкырышып, булкунуп эле бир. Эми бир азыраак мындай баягы атабыздын немеси бар биздечи. Кыздардын баарында эле бар, менде да бар. Кээде мен ашыкчы болуп кетеби билбейм. Нервиштеп, психовать этип, колполубузду силкеп эле ушунтип кыйкырып, мен ушундаймын да, ордуман тура калам сразу эле. Ушундай бир немелерибиз бар анан. Андай кемчилдиктерибизди эми акырындык менен чоңойгон сайын салмактуу болгонго аракет кылабыз го дейм. Ошол. Кыялдарыңыз ишке ашсын. Аккан арыктан суу агат дегенде, сиз дагы ырдайсызбы? Бул суроону жана дагы бир азыраак чекелерин аралаштырып айтып кеттим окшойт. Эми баягы аккан арыктан суу агат деген бул негизи кыргыздын макалында эч кандай неме жок деп айтып атпайм да. Мен айттым го жана. Эми Алла Таала берип койгон менде деле голос бар. Менде деле үн бар. Менде деле ырдын тембрлерин, мен өзүмдүн стилим бар, мен делечи өзүмдүн стилиме карап, мен деле ырды жакшы алып кеткенге жакшы аракет кылам. Бул мезгилге чейин өзүбүздүн ошо Кыргызстанда айыл жеринде жүргөндө, тойлорго барганда, элдердин сураануусу менен, мен өзүм ырдайм деп мен башымды эч кандай ал жерге албайм. Элдин суроолору менен ырдап жүрдүм. Көп тойлордо ырдап жүрдүм. Ырдын ошо түбүнө чейин өзүмдүн жакшы көргөн ырларымды, мен көбүнчө ошол атамдын бир 5-6 ырларын жакшы ырдайм да, жакшы. Огондорун, немелерин, поворотторун жакшы келтирип ырдаганга аракет кылам. Анан мен өзүм ушундай жай ырдаган лирикалык ырларга жакыныраакмын.
өзүм деле мынандай бир жайлоодо деле уйсап, бир болсо сүт тартып, ошо сүт тартып атканда сүт тарткан машинанын үнү мага музыка сыяктуу болот деле да. Ошентип ырдаган күндөрүм болот. Үч бурат ырдайм. Азыр деле мына Москвада деле кухняда оокат кылып атып, жайлоодо тиги кеч киргенде оокат кылабыз очокко, ошол мезгилдерде ошондой капкурду аралаштырып аткан мезгилдерде ырдап жүрдүм. Анан бир мезгилдерде бир жолу ошентип тамак жасап ырдабассам, жолдошум барып алып, негизи сенде талант бар, сенде голос бар, бирок сен жакшы ырдайсың деп мен ошенткен да, мен ошондо аябай сүйүнгөнмүн да. Мени баалайт экен ушул депчи. Анан мектепте иш чара болуп жүрдү. Ушундай жерлерде мен башымды тартынбайм. Анан ырдап эле жүрдүм. Анан мен акыркы мезгилде мына Москвага 15-жылдан бери Москваны таап алып эле анан эми ошол ырдабай калдым бул жактачы. Анан эми мен деле баягы диплому бар артист болбосом деле жана мен эле ырчыларга мен туура түшүнөм. Ырдабай калса буулугат, шиндери келет, өздөрүнчө ошол сыяктуу эле да болуп кетем. Мен деле кээде ырдагым келет. Кээде квартирада эч ким жокто ырдайм эле. Кухняга отуруп алып, ырдап, группаларга секин ырдап акырын жөнөтүп коем. Бир өзүм немем келгенде, ырдагым келгенде. Анан жөнөкөйдө ырдап жүрө берем, үйдүн ичинде кыңылдап. Аны эми деле кеч эмес деп мен дагы деле ырчы болом деп айтпайм. Эми Кудайым буйрса, Насипбек мына Насибим тайтасынын ырларын алып кеткенче, өзүнүн обондорун алып кеткенче, ошо Насиптин ырдаганы, Насиптин элге таанылганы, Насип эл адамы болгону, Насиптин обондору, Насиптин ырлары элге таркаса, мен үчүн бул чоң сыймык. Ошондо мен көкүрөгүмдөгү, көөдөрүмдөгү, баягы жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү бир темирдин датындай болгон бир дат чыгып кетет деген үмүттөмүн. Азыр эми кеч эмес дагы деле Насип деле алдыга алып кеткенге чоң үмүтүм. Кыргыз элин Кудай буйрса, жакшы адамдар бар, колдойт, көтөрөт, бир азыраак. Ошондо Насиптин келечегин кандай көрөсүз? Эми Насипти мен мындан 1000 жыл өтө эле бир алыска койбойм. Эми жакын аранын деле ичинде Насипти эми ошол таятасы сыяктуу эле бир өзүнүн эле стили менен бир жакшы бир эл оозунда кала турган бир инсан болот деп айта алам. Анткени мен Насип өзүм балам болгондугу үчүн бирөөнүн кошунанын үйүнүн баягы немесин билбейсиң да жашабагандан кийин. Насиптин мен энеси катары, үйдөгү атасы катары Насиптин көп таланттары мен өзүм көзүм жетет. Анткени Насипте бир кандайдыр бир актерлук немелери да бар, кодулдук жактары бар. Анан көп бир мындай баскан тургандары, анча-мынча характерлери тайтасына да окшошуп кетет. Анан көп жерлери Насиптин көп мындай бир немелери ырдап атканда обондору мындай үнүнүн көп тембрлери мени кадам этип кетет да. Өзү айтып калат, апамдын үнү жакшы, апам үнү окшошуп кетет меники деп ошол ырдайт. Мен Насиптин ырды кандай ыр болбосун алып кеткенге, ырдап кеткенге мен ишенем, көзүм жетет Насип. Мындан эми бир жылы мен Насипти деле эми ошол айттым го дагы. Таятасындай болбосо дагы, таятасынан бирак. Эми атамдай болуш кыйын. Эми ал атамдай болгон адам ал 100 жылда бир жаралат. Эми может биздин эми неберелерибизден же чеберелерибизден же бир ушинтип чыгып кетиши мүмкүн ошо атамдай болупчу. А же болбосо бир Насиптин неберелерине чыгышы мүмкүн. Муну эми баягы кыз балдардан көбүрөөк чыгат да. Анан Насипти ошол жакын аранын ичинде бир көп жылдын ичинде ушул таятасы катары бир инсан катары Кыргызстандын бир сүймөнчүлүктүү уулу катары элестете алам менчи. Менин оюм ошол. Анан эми Кудайым буга өмүр, ден соолук, кыргыз элинин ошол алдында талыкпай эмгектениш керек да буга. Эң главный бир бардык эле чыгармачылык адамга эмгек керек да. Анан тымпый үйүңдө жатып алып менен оозуң менен эптемесе эле тиги көк чөптөрдү оттоп сала берсең, анда артта калып каласың да. Бул жерден тартынбаш керек экен. Мына мен деле мисалы тартынып, көп нерсени элге жеткизе албай. Ошто дагы бир менен бирөө бир интервью сураганда мен аябай мындай толкунданып, эч нерсе айта албай койгом да. Андан кийин Бишкектен телефон аркылуу үйдөн алды, анда деле бир кыска кылып эле берип койгом. Анан Карагулжадан бир неме кылды. Анан көрсө баягы бара жетилесиң, жүрө түшүнөсүң деген сөз туура экен да. Анан адам чоңойгондо анан акыл кошо чоңойот экен да. А болбосо жашым деле ушул акылдарым чоңойгондо мен жашым деле
ошол атамдын тиги көп немесин биз өзүбүз аракет кылмак экенбиз да. Канча адамдар барды, атаңдын ырын жазып атабыз, ай атаңдын китебин жазып атабыз деп эле Рыспай аканын кызы бар экен деп мени айылыма барып калышат. Ай Рыспай аканын тиги кызынын үйү ушулбу деп эле бир барып калышат. Мына Жалал Абадта Султан Борошов деген агайыбыз, Бөкөнбай Борукеев деген аяш атабыз, ушулар барып кандай сону меймандадык. Мен чоң кызымдын вечеринде ошо Бөкөнбай Борукеев агайыбыз, ошо Султан Борошов агайлар барды атамды сыйлап, Рыспайдын кызы кыз берип атыптыр деп. Бардык кыздардын тойлорунда ошол агайлар болуп атты. Азыр Жолболдо аяш атабыз бар, ошто Бухарбай деген агайыбыз бар, ушулар атамды аябай жакшы баалашат. Атаңды биз ушундай кылабыз деп. Сүйүтанын вечеринде, Сүйүтанын кызынын вечеринде отурганыбызда аябай жакшы адамдар келип учурашты, биз мененчи агайдын кыздары экен, бардыгы окшош экен деп биз бардыгыбыз бир столдо отурдук элек. Сүйүта сиңдибиз кызын берип, алдагы аябай сүйүнүп сүрдүк, жүрдүк ошол жерде сиңдибизди колдоп бардыгыбыз тең. Анан эми мына атамдын 5 кызы эми эмнегедир ошо кыз берип, келин алып, калгандан бери эле ошо вечерлерибизде бири-бирибизди чакырып эле ошентип эле башыбызды кошуп чогула келсек, биз деле ошо артисттер катары эле болуп кетет экенбиз өзүбүзчө эле. Ырдап эле Аида деген сиңдим деле ырдайт, Сүйүтада деле бар музыкалык билим. Эң чоң Алтын чач абжем жашында радиодо ырдап жүргөн, эң чоң Алтын чач. Гүлзат болсо такыр ал көлдөгө жем. Мультфильмде сүйлөйт го, баягы мультфильмде артисттер деле сүйлөйт да. Ошондой сүйлөйт. Мен дагы ошондой сүйлөйм. Анан бирки Аида дагы азыр ошо немеде иштеп атат, Курчак театрында ошо мультфильм аткарат го, ошодо иштеп турат, азыр ошо иштеп атат. Бизде бардыгыбызда эле бар талант. Анан эми бизде талант бар деп эле биз эми аңкылдап, бул эми биздин пешенебиз экен алчы. Негизи улуу адамдардын, улуу залкарлардын кыздары же болбосо балдары ырдап чыкпайт. Муну бир өзүңөр бир анализдеп көрсөңөр, ырдап чыкпайт эч кандай. Түгөлбай Казаков, мисалы үчүн Асанкалы Керимбаевдин балдары чыкпайт го. Анан андай инсандардын канча кызы бар, канча балдары бар экен, андай улуу инсандардын бала чакасынан азыркы журналисттердин кабары жок. Үчүн азыркы кийинки келе аткан ырчылардын үй бүлөсүн, бала чакасын бар жогун азыр бүт айтып атпайбы. Ошол анан мен эми дагы деле мен ушул жагына шүгүрчүлүк кылам кыргыз элиме. Ошол болгону ошо насип. Атам менен сыймыктан алам, ошо кыргыз эли менен сыймыктан алам. Мен айтар сөзүм ошо. Көрсөтүүнүн аягында эркин микрофон эже. Эми мен эркин микрофонго эмне деп жооп берсем? Бир чети улуу кишинин кызы катары өзүмдүн ушул айтайын деген сөзүм, кыргыз элиме ошол тынччылык каалайт элем. Токчулук, молчулук, ар бир үйдө күлкү болуп, ар бир инсан өзүнүн үй бүлөсү менен түтүн булатып, замандары тынч болуп, ден соолуктары бек болуп, ушундай кыргыз элинде чыгып келе аткан мына Насипке окшогон жаш таланттарды колдоо көрсөтүп, эми сөзсүз эле каражат жагынан эмес, сөз жагынан делечи. Сөз жагынан деле бул бала болгудай экен, муну мынтип койсок болгудай экен деген кыргыз элимде жакшы инсандар бар болсо, анан дагы эмне Кудай буйруп, мынакей азыркы мына болуп өткөн кырдаалдан аман эсен кыргыз элибиз, мына Кыргызстаныбыз, мен ойлойм Кыргызстан жеңип чыгып кетти депчи. Кыргыз элибиз жеңип чыгып кеттик. Ошо менен бирге мына Москвадагы мигрант болуп жүргөн мекендештериме дагы ыраазычылыгымды айтып кетет элем ушуларга. Ушул атамды колдоп, ушул жерде жүрүп дагы ушундай мигрант болуп жүрүп дагы ушул баягы айтып атам иш чараны өткөрүштү. Ошол тынч болсун бардыгы тең. Кыргыз элинен чыгып келе аткан, мына дагы бир жолу айтам, кыргыз элинде чыгып келе аткан жаш таланттарды ушул колдоо көрсөтүп, колдогонго аракет кылып, биргеликте бир колдон жең, бир жакадан баш чыгарып, аман эсен ушул ойноп күлүп жүрө берели деген эле тилегим менен. Анан мен дагы сиздерге Супара каналы мен айтайын дегеним, ушул убакыттан пайдаланып айтып калайын. Сиздер дагы ушул мигрант болуп жүрсөңүздөр дагы ушул бизге окшогон адамдардын ушундай бир ичиндеги көйгөйүн, ушундай бир жакшы жаңылыктарды элге тартуулайлы деп, элге жаңылык кылып, ушинтип бир жагынан ишиңер, бир жагынан үй бүлө, бир жагынан өзүңөрдүн ушундай жүргөнүңөргө мен силерге рахмат айтып кетет элем. Силерге дагы ден соолуктун тилеймин, үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар, элиңиздер менен, кыргыз элиңиздер менен аман эсен ушул канатыбызды калкылдатып, жакшынакай болуп, орус жергесинен ушул Кыргызстаныбызга аман эсен жетип алып, өзүбүздүн ушул чөжөдөй болгон мекенибизге барып туруп, түтүнүбүздү булатып,
ысык чайыбызды ичип отурсак деген ой тилек мени күнү түнү толгоп турат. Рахмат сиздерге.